Саламатсыздарбы? Менин үнүм кандай болуп жатат сиздерге? Менин үнүм жакшы болуп жатса, плюс белгисин калтырып коюңуздар. Мага белгилүү болсун. Менин үнүм кандай болуп жатат? Жакшы дейт. Эми бүгүнкү теманы түшүндүрүп кетсем, бүгүнкү самодиагностика. Мен бүгүн сиздер менен биз сөз кылуучу тема бул меридиан. Азыр мына жаз келатат алдыда, кыш бүттү. Кышта бул мурдагы түз эфирлеринде айтып кеткендей, мен суроолорго эң аягында жооп берем. Суроолорго аягында суроо жооп кылабыз. Аягында кандай суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарды эң аягында жооп берсем. Сиздерге мен алаксыбай ушул биринчи мен до конца өзүм айта турган ойлорумду айтып бүтөйүн. Ошодон кийин эң акырында суроо жоопторду кылабыз. Сурооңуздарга жооп берем. Бүгүнкү жаңы кирип аткандар үчүн бүгүнкү жаңы тема, бүгүнкү жаз келатат. Азыр жазда биз кайсы органга көп көңүл бурушубуз керек? Бул желчный пузырь өт менен бул боор. Кышта азыр уже эң бөйрөктүн эң активдүү иштеп аткан убагы уже бүтөйүн деп калды. Марттан баштап уже боор менен өт жакшы иштей баштайт. Ушул органдарда энергия аябай активдүү болот. Ушул убакытта боордун жана өттүн ооруларын лечение кылсак аябай результаты жакшы болот. Ошон үчүн кам көрүшүбүз керек. Негизинен эле мен айтып кете турган нерсе бул адамдын ден соолугу адамдан өзүнөн башка эч ким, өзүңүздөрдөн башка эч ким жакшы билбейт. Ошон үчүн мен көп темаларымда бул лучший доктор тыйсам деп айткым келет адамдарга. Адамдарга эң маанилүүсү бул адам өзүнүн ден соолугун өзү жакшы билет. Азыр мен бүгүн ушул боордун каналында, мисалы Кытайдын медицинасында, биздин Кыргызда деле ооруну экиге бөлгөн, ысык суук деп. Ал эми Кытайдын медицинасында дагы бул оорунун энергетический каналдары бар. Энергетический каналдарда биринчи каналдарда бул энергиянын жүрүүчү каналы. Ошол энергияны тамыр кармап туруп диагноз койгондо врачтар, мисалы бизге келгенде эле, мисалы биз адамдардын походкасына көңүл бурабыз, анын цвет лица, эмоциясы кандай, ошолорго көңүл бурабыз. Голос, адамдын сүйлөгөн сөзү кандай, мисалы аябай полнота болгондо, мисалы адам эшиктен келгенде эле, мисалы үндөрү катуу ачууланып, кыйкырып, мисалы мындай кечигип калса, же болбосо биз кичине кечирээк кабыл алып калсак, ушундай өзүнүн эмоциясын көргөзүп, бул полнотага кирет. Ал эми өңдөрү кызыл болот. Оору негизинен эле бул полнота, анан пустота. Полнота бул каналдарда энергиянын көп болушу, энергиянын аз болушу болуп бөлүнөт. Органдардын өзүндө дагы энергиянын көп болушу, энергиянын аз болушу. Бүгүнкү ушул биздин сөз кыла турган темада боор менен өт болмокчу. Экөө парный орган. Биринчи желчный пузырь азыр түнкү саат 11-ден 1-ге чейин ар бир органдын өзүнүн иштей турган убакыт сааты бар, активный времясы. Печень бул өт бул түнкү саат 11-ден 1-ге чейин иштейт. Ошол убакта эгер адам активный иштеп жаткан убакта негизинен эле көп
азыр мен айтып аткандарда сиздер өзүңүздөргө сама диагностика кылсаңыздар болот. Мен оорулардын симптомдорун айтып берем. Полнота болгондо кандай болот, пустота болгондо кандай болот. Өзүңүздөр да анализ жүргүзүп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр сиздер өзүңүздөрдү өзүңүздөр жакшы билесиздер мага караганда. Организмиңиздерде эмне болуп атат, кандай болуп атат, аны сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошон үчүн мен принциптерди айтып кетем. Сиздер ошолорду өзүңүздөр вывод чыгарасыздар. Сиздердин органыңыздар кандай иштеп атат. Сиздерде мүмкүн каналда энергия көппү, же болбосо органда энергия көппү, ошону өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Өт менен желчный пузырь бул жазда иштейт, жазда активдүү болот. Ошон үчүн алдын ала бардыгын кам көргөндүгүбүз аябай жакшы болот. Өт иштеп жаткан учурда көп өттүн бузулушуна бул мисалы адамдын жинигелүүсү, адамдын ачуулануусу, ушул органдардын энергиясын нарушениеге алып келет. Өт менен боор бул бир орган. Өт менен боор бир орган. Ошон үчүн өтө кеч жаткан адамдарда дагы мисалы өт активдүү иштеп жаткан учурда өт бул аябай главный роль ойнойт. Негизинен эле мисалы өттөгү таш болгондо эле сөзсүз барып алдырып таштабаш керек. Өттө таш пайда болгондо аны алдырбаш керек. Желательно өттү сактоо керек. Өттү сакташ үчүн аз-аздан тамак жеш керек. Өттө таш болуп калгандар. Өтө майлуу жебеш керек. Өттү желательно сакташ керек. Кытайда, бул Востокто бул өттү албайт. Өттө таш болсо деле мисалы бизде наоборот алар өздөрү обострение кылып алабыз өзүбүз. Өзүбүз обострение кылып алабыз. Негизинен эле боор бул Кытайдын медицинасында бул апасы, өт кызы болуп эсептелет. Эгер биз өттү алып койсок, мисалы кызы жок болуп калса энеси издеп ыйлайт. Бул боорго күч келет. Ушундай каймана мааниде Кытайдын медицинасы түшүндүрөт. Ошон үчүн өттү сакташ керек. Өттү алып койгондон кийин өттө ойлойбуз жөн эле бул өттү желчты бул боор бөлүп чыгарат, өт аны топтоп берет. Ошол кезде мисалы өттү алып койгон убакта көп адамдар сахарный диабет болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз өттү сакташ керек. Өттү сакташ үчүн өттөрдө проблема болгондо диета кылыш керек, өтө майлуу жебеш керек, ачууларды жебеш керек, өтө тоё жебеш керек, ачка жүрбөш керек. Ушуларды сактасаңыздар өттү сактайсыздар. Анан өттөгү ташты түшүрө турган дарыларды ичпеш керек. Өттөгү ташты эритип жибере турган бир дагы дары жок. Бир дагы чөп жок ал. Мисалы ошол операция болгондон кийин карасаң ал таш өтө катуу, аны уруп балка менен уруп дагы сындыра албайсың. Балка менен уруп сындыра албаган нерсени эч бир чөп, эч бир дары эритип чыкпайт. Андай мифтерге ишенбеш керек. Сиздердин максатыңыздар ошондой өттү сактоо болсо, өттү сакташ керек желательно. Ушуну эсиңиздерге түйүп алыңыздар, өттү сакташ керек. Өттө таш болсо ага көңүлүңүздөрдү түшүрүп, өттү алдырам деп ага чыкпашыңыздар керек. Өттү сакташ керек. Эми өттүн активдүү убактысы түнкү саат 11-ден 1-ге чейин иштейт. Мисалы көздүн тушунан башталат. Өттүн точкасы бул жактан баштап буттан бүтөт. 44 точка бар. Ошол 44 точка аркылуу өт каналы өтөт. Өттүн бирден бир оорусунун белгилери, мисалы адамдар көп бизге келгенде мисалы менин мойнум ооруйт дейт, мойну талып ооруйт, желкелер тартышып ооруганы бул ушул өттүн каналдарынын оорусу болуп эсептелет. Өттө каналдарда энергия батпай атат, энергия жакшы жүрбөй атат. Ошонун себебинен өт ооруп жатат. Мойын оорусу дагы бул мисалы мына бул жерден башталып өттүн каналы келип мындай өтүп, кулактын аркасынан айланып өтүп, дененин капталы менен кетет. Мисалы оору, мисалы ушул мына оорунуп, эгер бул жактарыңыздарда колтуктар опухлый болсо, уже өттөрдөгү колтугуңуздар толгондой болсо, бул уже өттүн
өттүн толгонунун белгиси. Жамбаш оорушу мүмкүн. Седалищный нерв деп адамдар көп ойлойт, а бирок жок, седалищный нерв эмес, бул ошо өттүн каналы. Буттун сырт жактарында оор пайда болот. Мына буттун сырт жагында оорулар пайда болот. Активдүү убактысы түнкү саат 11-ден 1-ге чейин. Ошол убакта эгер адам уктабаса, бул өт, мисалы биз ар нерсеге алаксып жүрө берсек, түнкү саат 11-лерде энергия өз нормасында иштебей калат. Ошондон дагы өттүн бузулушуна алып келет. Ошон үчүн желательно эрте жатыш керек. Биздин адамдар наоборот түнү активный болуп, түнкү саат 1-ге чейин уктабай жата берет, 2-ге чейин уктабай жата берет. Өттүн бир энергиясынын бузулушунун бирден бир себеби, мисалы ошол кандай болот? Эмоциялардан бул гнев, анан раздражительный болуп калат адам. Бир нерселерге сразу эле кандай бир нерселерге жини келип, тез жини келчү болот. Ушул нерсе бул өттүн каналынын палнатасына кирип кетет. Өттө энергия аябай, өттүн энергиясында энергия палната өтө көп болуп атат. Ал нормадан ашыкча. Ошон үчүн ошондой белгилер пайда болот. Снижение слух болушу мүмкүн. Головной боль, баш оору, тынымсыз баш ооруй берет. Ал эми пустота болгондо, пустота канала болгондо, снижение аппетита, чыйрыгат, адам чыйрыгышы мүмкүн. Слухтун слабый болушу, угуу сезимдери начарлашы дагы бул, потому что не себептен угуу сезимдери начарлап атат. Өттүн каналы мынакей, бул жерден башталып, келип, кайра түшүп атат, мынакей ошо кулактын айланасынан айланып өтөт. Бул жерге келип туруп көтөрүлүп, келип туруп анан кийин түшүп кетип атат. Ошон үчүн энергиясы азайып кетсе, слух слабый болуп кетет, аябай адамдын слуху слабый болуп кетет. Төмөн жака энергия бул төмөн карап аккандыгы үчүн, эгер пустота болгондо адамда бел оору болор. Ломает деп баягы, ломающий боль. Белинде баягы сындырып бирөө уруп кеткен сыяктуу оору болот. Эгер ушул белгилер болсо, мисалы сиздердин энергияңыздардан өттүн энергиясы начар болуп атат. Мисалы зрение начарлап кетти. Анткени зренияга бул өт менен боор жооп берет. Боор, основном боор. Биздин медицинада деле мисалы сарык болгондо адамдын көзү саргарып кетет. Ошол сыяктуу зрениянын начарлашы бул өттүн энергиясы, өттүн энергиясы жетишсиз болгондо зрение түшүп кетет. Эгер ушул белгилер болсо, мисалы окулистке барсаңыз, эч нерсе таппайт, а бул жерде өттүн энергиясы органда аз жетишсиз болуп атат. Атайын точкалар бар, мисалы өттүн энергиясы азайып кеткенде ошол энергияны күчөтө турган точкалар бар. А энергия палната болуп кетсе, энергия көп болуп кетсе, аны азайта турган метод бар. Метод ПУ деп, мисалы, качан энергия жетишпей калса биз тонизирующий, эгер энергия көбөйүп кетсе, седация кылабыз, энергияны азайтабыз. Ал эми энергия жетишпей атса, энергияны стимулировать этебиз. Ошондой атайын өзүнүн точкалары бар. Буну толук ошол сабакта бул нерселерди толук аласыздар. Ал эми бул өттү айтып кеттик. Эми органдарда полнота орган болгондо, бул биз биринчи азыр айтып кеткен энергиянын полнотасын, энергия көп каналда, энергия аз болгондо кандай болгонун айтып кеттик. Эми органдардын өзүндө полнота, мисалы дискинезия, полнота орган, өттүн органда дискинезия деп коет. Мисалы немелерге барсаңыздар, өт жакшы бөлүнүп чыкпай атат. Өт каналчаларын кыйшайып калышуу,
ошодон жакшы өт бөлүнбөй, бул палната болуп эсептелинет. Өт же болбосо коюлуп кетет. Бул дагы ошол каналдын палнатасына кирип кетет. Палнатада слух, адамдын угуу сезими начарлап кетет. Эгер мындай угуусу начарлай баштайт. Бул угуусунун начарлай баштаганы анткени бул бөйрөк менен түздөн түз байланышы бар. Бул органдар бири-бири менен аябай байланышып иштешет. Ошондуктан өттүн өзүндө палната болгондо слух слабый болуп кетет. Эгер ушул белгилер болсо, мисалы кулак деле лорго барып текшертсеңиздер, кулак жакшы эле деп чыгат. Бирок ошонун негизги ушул нерселер сиздерде болсо, бул палната желчного пузыря органдын өзүндө ошондой болуп атат. Ал эми пустота органа болгондо чувство, тяжесть, денеңиздер оор болуп калат. Раздражительный болуп каласыздар, бир нерсеге жиниңиздер тез келет. Ночной путь, түнү терлей бересиздер. Түнү жатса, түнү жаткан убакта тер чыга берет, жөндөн жөн терлей бересиздер. Бул нерсе пустота органа, желчный пузырдын пустотасы болуп эсептелинет. Депрессияга берилесиздер, нарушение сна, эгер уйку бузулуп, мисалы бирде ойгонуп, бирде туруу дагы бул өттүн пустотасына кирип кетет. Ошон үчүн сөзсүз ушул нерселерди байкасаңыздар, өткө көңүл бурушуңуздар керек. Сиздердин ден соолугуңуздарды сизден башка эч ким жакшы билбейт. Эгер ушуларды байкап калсаңыздар, менде значит өт, мисалы азыр айрыкча мына жаз келатканда, мисалы ушул нерселер башталса, мисалы бир нерсеге жиниңиздер аябай тез келип, раздражительный болуп калсаңыздар, бул палната. Өттүн энергиясы көп болуп атат. Ошон үчүн сиздер жиниңиздер тез келип, бирөө бир нерсе сүйлөсө жакпайт, аны кагып берип, ушул нерселер бардыгы өттүн палнатасы болот. Ошон үчүн ошол убакта менде ушул өт начар иштей баштаптыр деп өзүңүздөр самоанализ кылсаңыздар болот. Азыр самоанализ кылып, менде өт жаман иштей баштаган турбайбы деп, раздражительный болгондо, уйку бузулса түнү. Ал эми тилден көбүнчө билинет. Мисалы бизге келгенде биз пульсты кармайбыз. Биринчи эле кирип келгенде анын өңүнө карайбыз. Адамдар өздөрү аларга биз байкатпайбыз, эми жөн эле келиңиз деп караганда эле аны уже биз анын көзүнөн көрүп турабыз. Көздөрү кандай, бети кандай, тилин карайбыз. Тилди караган убакта тил бардыгын айтып турат. Эгер тилде бир палната болгондо тил сапсары болуп калат өттүкүндө. Ал эми пустотада тил наоборот бледный налет үстүндө. Анан язык гибкий болуп калат. Тиштесе тиштин изи түшүп калат. Тилге ошол налеттерге анан оозум эле патташып атат дейт, оозум эле жабышып атат, тилдерим бири-бирине жабышып атат деген, бул уже пустотага кирет. Өттүн пустотасына кирет. Ошол убакта мисалы өттүн каналдарын уруп, массаж жасап, майлуу нерселерди жебей, острый нерселерди жебей, биз өзүбүздү карашыбыз керек. Атайын ошол өттүн жана боордун ишин жакшыртуучу цигундун көнүгүүлөрү бар. Ошол көнүгүүлөр менен сөзсүз машыгышыңыздар керек. Мен сабагымда көрсөтүп берем. Бүгүн сабактын эң аягында ушул өттүн жана боордун ишин жакшыртуучу цигунду толук көрсөтүп берем. Ошол нерсени активдүү түнкү саат ошол 11ге жакын же 11де бир 10 мүнөт 15 мүнөт жасап койсоңуздар, өттүн иши жакшырат. Анан өттүн каналы мына каптал менен кетет. Өттүн каналы, боордун каналы мына бул жерден бүтөт, буттан башталып бул жерден бүтсө, бул жерден уже боордун түнкү саат 11ден 1ге чейин өт иштейт, 1ден 3кө чейин боор иштейт. Ал эми боордун каналдары, боордун каналы 1ден 3кө чейин иштейт түнкү саат.
Каналда 14 точка бар. Каналда 14 точка бар. Боордун негизги палната орган болгондо головной боль, баштын оорусу, буттун ич жагынан оорушу. Мисалы буттун ич жагы, мисалы боордун каналы баш бармактан башталып, мына буттун ич жагына, сандын ич жагы менен ин каналдарына кирет бул организмде, ин каналдарына. Бул жактан башталып келип мынакей цинмен деген точкадан бүтөт, ушул жерден. Бул органдын каналдарында палната болгондо баш оору, буттун ич жагынан оорушу, тизенин ылдый жагы, тизеден ылдый жак, мына буттун ич жагы, тизеден ылдый жагында оору болушу. Бул внутренняя сторона. Бедра мынакей сандындагы ич жактарынын оорушу, бул палната каналага кирет. Палната канала. Пустата канала болгондо бледность кожи, пустата каналада бледность кожи, дене бул экземага жакын болот. Эгер денелериңизге бир экзема окшогон цып, ушул нерселер чыкса, аллергияга склонный болот. Бул боордун пустотасын айтып жатам, боордун пустотасын, энергиясынын пустотасында. Опущение органов малого таза, матканын түшүп кетиши, бөйрөктүн түшүп кетиши дагы бул опущение матки деп атса, мисалы аял кишилерде, бул боордун энергиясынын пустотасы, боордун энергиясы жетишпей атат. Пустота деген энергия жетишпей атат. Энергия жетишпегенде ошол малый тазда почкаң түшүп кетиптир, маткаң опущение матки деп коет. Ошолордун бардыгы бул боордун энергиясынын жетишсиздиги. Ошол убакта сиздер боордун каналын ачыш керек. Боордун походу каналы биз кандай жерден билебиз? Бул мен айтып жаткан нерселер сиздер бул самодиагностика кылганыңыздарга, өзүңүздөр диагноз коюп, менин темам бул лучший доктор ты сам деп адамдарга айтам. Ар бир адам өзү лучший доктор. Адамдын өзүнөн өткөн лучший доктор жок. Ушул принциптерди өзүңүздөр, организмиңиздерди өзүңүздөр угуп, адамдар өзүңүздөр диагноз кылып ошо алдын ала алышыңыздар керек. Качан эле ооруп калганда анан айыктыр мени деп гарантия сурап келбей врачтарга, адам алдын алыш керек. Адам сөзсүз, адам оорунун алдын алыш керек. Ошол нерселерди байкасак, значит, мисалы билбейбиз да, мисалы опущение матки болду, бул неден болду? Мисалы гинекологдор айтышы мүмкүн, опущение почка болуп калды, бөйрөктү мисалы жогору карап тийип коюп атат. Анда ал баары бир энергия негизинен эле ошол энергиянын жүрүшүн жакшыртсак эле бул энергия органдар өзү жогору көтөрүлөт. Опущение почки, опущение матки дегендер ошол бөйрөктүн энергиясын жакшы боордун энергиясын жакшы жүгүртүп койсок эле ал өз калыбына келет. Эгер сиздерде бир ушундай симптомдор болгон болсо, значит бул боордун энергиясы жетишпей жаткан турбайбы деп түшүнсөңүздөр болот. Бирок буну западный медицинанын врачтарына айтсаңыздар, алар түшүнбөйт. Алар анткени ал чыгыштын медицинасы, Кытайдын медицинасы менен алардын такыр түшүнүгү жок. Энергия деген жерде алардын такыр түшүнүгү жок. Энергетикалык каналдарды деле алардын түшүнүгү жок. Бул мен сиздерге айтып жаткан диагностика бул чыгыш медицинасынын диагностикасын айтып берип жатам. Өзүңүздөр мен эмне максатта айтып жатам буларды? Өзүңүздөрдүн организмиңиздерге самодиагноз кылып, өзүңүздөрдүн бардыгын алдын алыңыздар деп айтмакмын. Эми палната каналага дагы кайсылар кирет? Недовольствие, бардык нерсеге мындай нааразы боло берүү, ачуулануу, ушулардын бардыгы тез жийнигөлүү бул
палната, боордун энергиясынын палнатасына кирет. Эми пустота каналга эмнелер келет? Бледность кожи, экзема, колдоруна бир нерсе сып чыгып кеткен, бул нерселерди айтып кеттим, слабость ног, буттар слабый болушу, брюшной мышцалардын оорушу, сухожилийлардын тарамыштарыңыздар тартылып ооруса, булар дагы ошол энергиянын жетишсиздигинен болуп жатат. Эми палната органа бул энергиянын немесин айтып кеттим азыр. Диагностика кылганда бул эки жагын карайбыз. Мисалы, палната энергия, пустота энергия. Ал эми азыр мен айтып кете турган нерсе бул палната органдын палнатасында. Боордун палнатасында органда не болот? Острый гепатит, оң жак подребернын оорушу, мигрен, баштын оорусу, нарушениясын аялдарда бул месячныйдын бузулушу, мындай айызы туура эмес келип, же болбосо 3 күн келип, 3 күн эрте келип калуу, 3 күн кийин келүү, кечигип, же болбосо бир нече айга келбей калуу, бул ошол плотность энергиянын органдын палнатасына кирет. Пустота органовда да хронический бледность, кожалары бледный болуп турат, слабость, чувство страха, дайыма коркуу сезим болуп турат, головокружение, тез чарчоо, бир нерселерде тез чарчап, зависть, бир нерселерге мисалы, бир нерселерге зависть деген мисалы ичи таарлык кылуу. Адамда ушул нерселер пайда болсо, жөндөн жөн эле биз бендебиз, ошондой нерселер пайда болушу мүмкүн. Анан ревность болгон, бул дагы ошол слабостька кирип кетет. Эгер ушул органдарда ушул нерселерди байкасаңыздар, мындай бир нерсеге жиниңиздер келип, тез чарчап, уктасаңыздар да уйкуңуздар канбайт, кызгана бересиздер. Кызгануу дегенде эле мисалы сөзсүз күйөөсүн аялынан, же аялы күйөөсүн башка бирөөлөрдөн кызгануу эмес, билимди берүүдөн да кызганышы мүмкүн адам, билимди берип, бирөөгө жакшы нерселерди ыра көрбөй, бир нерселерди алса, мисалы кызганып, ошол нерсени алып алды бул деп, мындай ичи таардык. Ошол сыяктуу нерселер болгону дагы бул пустота органовго кирет. Эгер ушул нерселерди байкасаңыздар, страх, головокружение, коркуу сезими дагы, адам жөндөн жөн бир нерселерди эстеп алып эле корко берсек, жок нерселерден корко берүү, бул дагы ошол органдын пустота органына кирип кетет, пустота печенге кирип кетет. Печень бул 3-төн 5-ке чейинки убакытта иштейт. Түнкү саат 3-төн 5-ке чейин иштейт. Эгер ошол убакытта, эгер адам түн уйкусу келбей, ойгонуп кетип аткан болсо, бул дагы ошол энергиянын жетишсиздиги. Түнкү саат 3-төн 5-ке чейин уйкуңуздар канып атса, саатты сөзсүз карап коюшуңуздар керек. Түнү ойгонгондо мисалы, саат канча болду? Эгер 1-ден 3-ке чейин ойгонгон болсоңуз, 11-ден 1-ге чейин ойгонуп кеткен болсоңуздар, мисалы көпчүлүк адамдар бирок 11-ден 1-ге чейин уктабайт. 11-ден 1-ге чейин уктабайт. Бул дагы өтө зыян, ошон үчүн сөзсүз эрте укташ керек. Ошол убакта биз органга шарт түзүп беришибиз керек, ал активдүү иштеш керек, өзүнүн ишин кылыш керек. Желчный пузырьдын энергиясы, желчный пузырь негизинен эле ошол адам өз убагында уктабагандыгы үчүн адамдарда инфаркт, инсульт, көп ушуга окшогон ооруларга алып келет. Ошон үчүн өз убагында укташ керек. Кечке уктап жата берген дагы болбойт, эртең менен туруп, ошолорду машыгышыңыздар керек. Негизинен эле ошол каналдарда пустота болгондо, мисалы по ходу канала, ошол пустота болгондо ошол каналды по ходу уруш, массаж жасашыбыз керек.
Мисалы өзүңүздөргө самомассаж, өзүңүздөр походы каналы, мисалы мынакей походы каналы болгондо өт мисалы төмөн карап агып атат, мисалы бул жакка карабыз. А боор бул жогору карай, буттун ич жагынан карап массаж жасаш керек. Ошондо биз үйдө самомассаж ошого жардам берет. Менин жакында уже бир курсум болгону жатат. Мына эртең старт алат. 100 орууга самомассаж деген курс. Ошол курстага жазылсаңыздар, ал жерде дагы ошол точкалар жөнүндө көп айтып кетем. Өзүңүздөрдүн жакындарыңызга, өзүңүзгө өзүңүз ошол точкаларга басып, точкаларды басып, өзүңүздөргө жардам бересиздер. Катып калды деп жатат. Негедир өзүңүздөрдүн интернетиңизде текшериңиздер. Меники жакшы эле угулуп атабы? Ушул мынакей эртеңки баштала турган курсубуз 2 күндүк курсумда ошол кантип бир эле точканын бул 100дөн ашык ооруга пайдасы бар. 100дөн ашык ооруга пайдасы бар. Мисалы Хегу деген эле точка, мисалы бул головный боль, давлениени түшүргөнгө, баш оору, тиш оору өтө эле көп. Ошол сыяктуу мен бир 15-20га жакын точканы берем 2 күндө. Ошондо кайсыл ооруларды система кылып берем. Бул кыска, бул 2 күндүктө, бул үй шартында өзүңүздөргө өзүңүздөр жардам берүү, жакындарыңыздарга жардам берүү, ошол нерселерди үйрөнөсүздөр. Сөзсүз эле мисалы адамга дары жардамга келбейт. Эми ошол точкаларды басып, мисалы эси болуп калган көчөдө баратасыздар, бирөөнүн эси болуп жыгылып түштү. Ага бетине суу чачса да адам эсине келбейт. Атайын точкалар бар. Ошол точканы басып, адамды эсине келтире турган точкалар бар. Адам настроениясы түшүп атат, депрессияга кирип кетти. Ал эми ошол точкаларды басып, депрессиядан чыгарып, маанайын көтөрө турган точкалар бар. Мага кече жакында эле бирөө Питерден бир бала келди. Тег эле бир маанайым көтөрүлбөйт. Маанайым көтөрүлбөйт деп ушинтип айтты. Ага мен бир точканы көрсөттүм. Ошол точканы басып эртеси эле келип айтып атпайбы ал мага, мен чото мындай маанайым көтөрүлүп калды, жакшы болду деп. Дайым ушул нерсени өзүң уруп жүр, ушул нерселерге воздействие бер деп. Бир дагы дары жок, адамдын настроениясын көтөрө турган бир дагы дары жок. Эч кандай дары жок. Точка, ошол бул энергетический канал, бул точкалар дегенде эмне дегенде эле бул биз мисалы точка дегенде эле элестетишибиз мүмкүн. Точкага уруп уктатып коюп же башка, жок, андай эмес. Бул организмдеги адамдын организми өтө уникалдуу. Адамда 3468 точка, ал эми 360 точка ошол 12 энергетикалык меридиандарда бири-бирине адамдын организмине оң таасирин тийгизүүчү ошол точкалар. Мына эртең старт ала турган, эртең ошол 9:30дан баштап 1 саатка жакын болушу мүмкүн. 2 күн самомассаж деген сабак курсубуз старт алып атат. Бул сабак жөн эле бул. Ал эми бул точечный массаж боюнча курстарыбыз бар. Курс ал 2 ай окулат. 2 ай окулат, уже окуп бүтүп, азыр окуп бүтүп, уже иштеп жаткандар дагы бар. Эми азыр мына ушул бүгүнкү теманы мен уже бүттүм. Боор жөнүндө, пустота болгондо кандай болот, өттө кандай болот, өзүңүздөргө самоанализ жасаңыздар. Самоанализ жасап, ошол органдарга көбүрөөк көңүл бурушуңуздар керек. Өттүн иштеген убакыты түнкү саат 11ден 1ге чейин, боордун иштеши 1ден 3ке чейин иштейт. Бул боордун активдүү убакыты. Эгер ошол убакыттарда сиздер ойгонуп кеткен болсоңуздар,
уйку бузулуп, мен бардык симптомдорду айтып кеттим. Өзүңүздөргө самодиагностика кыласыздар. Гимнастиканы көрсөтүп берем. Азыр мен биринчи мына суроолорго жооп берип койсом, суроолорго жооп берип, эң аягында мен сиздерге өт менен боордун көнүгүүсүн көрсөтүп берем. Өт менен көрсөтүп берем. Жакшы агай дейт, бутумдун кызыл ашыгынын үстү какшап ооруйт. Кызыл ашыктын үстү болсо, сизде мына как раз өт, мына ушуна бутумдун кызыл ашыгынын үстү какшап ооруйт. Эмне себептен? Бул ушул сиздин өтүңүздө проблема бар. Ушул өттүн каналы мына буттун сырты менен өтөт, ошол кызыл ашык жактан өтөт. Анан бул жактан мочевой пузырь өтөт. Ошол мочевой пузырь менен өттү текшерип көрүшүңүз керек. Жакшы деп жатат. Жакшы эле дейт суроолордон. Эртең сабагыңызды кызыраак суроого жооп берип көбүрөөк саңыңызга өтө. Сөзсүз суроолор жооп болбойт. Эртең мен точкалар жөнүндө айтып берем. Эртең бир 10 точка жөнүндө айтып берем. 10 точка. 10 точканын кайсыл точкалары менен кайсыл ооруларга, анан кайсыл точкалар менен связь кылып, кайсыл ооруларда ошол точкалар жөнүндө айтып берем. Бирок оозуна түнө дейт. Муну түшүнбөдүм. Сабак болуп жатат. Эртеңки ошол самомассаж курсуна жазылыңыздар. Уже акыркы неме болуп атат. Менеджер кыздар бул жакта отурушат. Ошолорго кайрылыңыздар. Мына Назгүл Жамбаевна деген менин продюсерим. Ошол кыз көп кыздар отурат болуш керек. Ошолорго жазылыңыздар. 9:30 дейт. Кечки 9:30 ооба, курс эртең 9:30 2 күн болот. Көнүгүүнү жасайбыз. Бегимай сулуу. Пустота деген бул, айтып кеттим, пустота деген бул энергиянын барбашы. Ошол органга, каналында, мисалы пустота деп айтып кеттим. Пустота энергия барбаса пустота болот. Ал органдын пустотасында да ошол өз функциясын аткарбай атат. Эгер пустота деген бул энергия жок. Эгер органдын пустотасы болсо, ал өзүнүн функциясын өзү аткарбай атат. Эртең алам ниет койдум, 2 саат көрүп берейин суранам. 2 саат өткөрүп бериң дейт. 2 саатка жетпей калат болуш керек. 2 саатка жетпей калат болуш керек. Бирок көп нерселерди аласыздар. Бул көптүгүндө сөз маани эмес, бирок ошол нерселерди алып, сиңирип иштеш бул сиздерден. Фиброз легкихти айыктырса болобу? Буга сөзсүз цигун жардам берет. Цигунга катышыңыз, фиброз легкихти айыктырса болот. Цигун менен машыгыш керек. Цигун. Аябай сонун азыр болуп атат. Эфир сакталабы дейт. Эфирди сакташка аракет кылам. Түндө ооз кургайт дейт. Эмнеден? Өттөн. Бунуңузду айтып кеттим. Ошол өттүн, ооздун кургашы бул өттөн. Өтүңүз толуп кеткен. Полнота. Тизем ооруйт дейт. Тизенин оорусу бул артроз болушу мүмкүн. Эгер артроз жакшы болуп чыккан болсо, эгер салмагыңыз оор эмес болсо, анда бул бөйрөктөн болот. Бөйрөктөн болушу мүмкүн. Агай дейт, мына Шаархан эжеке. Сиз айткан нерсенин көбүнүндө бар экен дейт. Мына самодиагноз коюп атат эжеке. Ошол нерселер, ошол сиздин өтүңүз точно сиздики явный полнота сизде эжеке, өтүңүздө полнота болуп атат. 4 жылдан бери кыйналам дейт. Бул нерсеге ийне алышыңыз керек эжеке. Ийне жакшы жардам берет. Акупунктура. Өттү алдыргандарга болот. Өттү алдырганга деле жашаса болот. Эч кандай зыян жок. Өттү алдырбай эле коюш керек болчу. Ошон үчүн өттү алдыра электер, өтү барлар ташталып кеттер дегендер. Эч убакта өттү түшүрүүчү дарыларды ичпеңиздер. Бөйрөктөгү ташты деле сөзсүз алыштын кереги жок, аны түшүрүштүн деле кереги жок. Чоң болсо, адам өмүр бою ошол менен жашай берет. Акыл сабак жакшы сонун өтүп жатат. Рахмат.
бутум эч жылыбайт эмнеден ырасчылык. Шаады бул мына бутум жылыбайт деген. Бул энергияны жакшы айланбай атат. Бөйрөктүн энергиясы кан айланып жакшы болбой атат. Ошондон болуп жатат. Цыгун менен машыгыңыз. Согончок оорусачы дейт. Согончок ооруганы бул женский оорудан болот. Көбүнчө женский жакты текшериш керек. А болбосо согончоктун оорусун шпора болушу мүмкүн. Ошол шпорадан дагы согончок оорушу мүмкүн. МРТга түштүм, жакшы эле экен дейт. Анда ошол матрасыңызды алмаштырыңыз. Мына Сырга деген кыз, эгер томографияга түшсөңүз жакшы болсо, ал сонун экен. Анан цыгу менен зармисетиңиз, сөзсүз цыгу менен зармисетиңиз. Көп кыймыл болбой отуруп иштегендигиңизден дагы белиңиз талышы мүмкүн. Артроз башталышы дейт, сиз айткандарга мага каталык келди дейт. Ооба эжеке, баасы канча дейт. Бул баасы азыркы мына эртеңки боло турган курс 2 күндүк болгону 290 сом болуп атат. Матка опушение болушу мүмкүнбү? Сөзсүз болот. Күйөөгө тиелик кызда деле опушение болот. Анткени айтып кеттим азыр, энергиянын жетишсиздиги болсо, энергия ошол боордун энергиясы жакшы иштебесе, опушение матка болушу мүмкүн болот. Псориаз дагы бул негизинен бул аутоиммунный заболевание. Бул организмди тазалаш керек, организмди полностью тазалаш керек. Боор. Бунун дагы негизги бир себептери бул боорду тазалаш керек. Жыт чыгат, оозунан жаман жагымсыз жыт чыгат дейт. Бул дагы өт толуп кеткен. Анан ашказандын оорусунан дагы өттөн жагымсыз жыт чыгат. Анан тиштеги камендердин топтолуп кетишинен дагы адамдын оозунан жагымсыз жыт чыгат. Ошон үчүн сөзсүз тишти жууганда туура жууш керек. Интернеттерде карасаңыздар болот. Анан тилди дагы таза жууш керек. Сөзсүз биз тишти эле жууп коебуз, тилди жуубайбыз. Тилди дагы жууш керек. Чимтар неге кайдет? Ошол зависть, сиздин өтүңүздө слабость, өтүңүздө энергия жакшы жетишпей атат. Ошон үчүн зависть болуп атат. Ошону энергияны жөнгө келтирсеңиз, мына Бегим ай, сиз катышып атат болушуңуз керек. Мына немелерге азыр мен ушул аягында суроолорго жооп берип туруп, ошол көнүгүүнү, цыгундун көнүгүүлөрүн берем. Ошону жасаңыздар. Курс 290 сом. Мынакей Бема деген кыз дагы, бул менин менеджерим. Меники пустота экен дейт. Мынакей эжеке уже өзүнө өзү диагноз коюп атат. Азаматсыз. Палат айткандардын көбү менде да бар экен дейт. Шааркан эжеке, азаматсыз. Мынакей өзүңүздөр диагноз коюп атасыздар. Бул аябай чоң. Мен үчүн менин максатыма жеттим. Менин сабагым өз максатына жетти деп ойлойм. Канчалаган адамдарга мисалы айыл жеринен көрүп атасыздар. Бирок УЗИге барганга шарты жок. Айылдан шаарга келиш керек. Ал жерде жакшы УЗИстер жок. Өз ошол диета кылып, ошол каналдарды жолуна ачып, палата болгондо против ход чабыш керек. По ходу канала мисалы өттүккө төмөн карап агып атат. Против палата болсо. Анан атайын точкалары бар. Точка седация. Эгер палата болсо седацияны басыш керек. Эгер пустота болсо тонизирующий точканы басыш керек. Ар бир органдын өзүнүн точкасы бар. Ашказаным тамак ичсем эле зарына болом. Аябай кандай кылсам жакшы болот. Тамак ичсеңиз, зарына болсоңуз, сизде өт жакшы иштебейт. Ашказаныңыз ошол өтүңүз жакшы иштеп, жакшы куюлбай атат. Ашказандын согу жетишсиз, ошондой гастрит А деп коет буну, гастрит А сиздики. Цыгун дагы жакында башталат. Бирок азыр деле эгер менеджер кыздарга жазып көрүңүздөр, катышсаңыздар болот. Болгону бир 10 занятие өттүк окшойт. Улана берет. Цыгун канча сом? Цыгун айына 2000 сом. 3 маал занятие менен красная волчанкага жардам бере берет. Красная волчанка бул аутоиммунный заболевание. Негизинен татаал, аябай кыйын. Диета кылышыңыз керек. Цыгун менен зармесетип көрүңүз. Бул аутоиммунный заболевание. Диета кылышыңыз керек. Ачуу боло берет дейт. Бул
полнота. Ошол өзүм өтүм жок, оозум кургап ачуу боло берет. Сизде полнота болуп атат. Агай көзүм бозоруп, башым ооруй берет дейт. Бул нерсе ошол сизде дагы полнота өтүңүздө, анан кийин бооруңузда полнота болуп атат. Сизде дагы көзү бозоруп, жакшы көрбөй. Цигун качан болот? Цигун азыр берем, азыркы немеде. Сабак өтө маанилүү болду. Аллахым разы болсун. Рахмат эжеке, сизден дагы Аллах разы болсун. Сагыңыздар менин тиземи ооруйт, ал эңирден оң жактарабы дейт. Бул нерсени айтып кеттим. Тизенин өзүнүн оорусу мисалы артроздон болушу мүмкүн. Эгер артроз чыкпаса, бул бөйрөктүн оорусунан болушу мүмкүн, боордон болушу мүмкүн. Айтып кеттим. Боордун полнотасы болсо, ошол нерселерден тизе оорушу мүмкүн. Киста бар, кандай лечение кылсак болот дейт. Бул киста холод, сизде энергия жакшы жетишпей атат боордо. Ошол боордун энергиясын жакшыртыш керек. Боордо киста бул ошо пустота, бул холод. Бооруңузда муздак энергия көбөйүп кеткен аябай. Бул ийне жакшы жардам берет, ийне. Акупунктура. Псориаз менен ооруйт элем дейт. Көзүмө жаш куйла берет. Көзүңүздөн жаш куйла бергендиги бул дагы печендин энергиясынын слабости. Бул көзүңүздөн жаш куйылганы көбүнчө шамалдан болот болуш керек, шамалга сыртка чыкканда. Витаминдер дагы жетишпейт. 12 жылдан бери псориаз менен ооруйт элем. Шифасын берсин эжеке, Алла. Айгерим деген эжеке экен. Көнүгүүнү көрсөтүп бериңиз. Азыр көрсөтүп берем. Жакшы болбой жатам дейт Айгерим. Боорду тазалаңыз, Айгерим эжеке, боорду тазалаңыз. Цигун менен занесетиңиз. Негизинен эле бул псориаздагы бул паразиттер, организмде паразиттер бар. Ооздон жагымсыз чыгат эмнеден, буну айтып кеттим. Зара сап-сары болсо кайсы органды текшериш керек? Бул сууну көбүрөөк ичишиңиз керек. Сууну көп ичпегенден дагы зара саргайат. Заранын саргайышы бул мочеполовой системадан ысык энергия көп, ошон үчүн саргайат. Негизинен бөйрөктүн уйку жок, кабыргамдын оң жагы ооруйт, тилим агарат, корко берем дейт. Сизде слабость, желчный пузырь, эжеке, сиз өзүңүз уже анализ чыгарып алдыңыз болуш керек. Уйку жок, сизде слабость, энергия жакшы болбой атат. Убагында уктаңыз, сиз убагында жатыңыз. Сизде энергия пустота болуп атат, өтө. Менден тер чыкпайт, өтө кыйынчылык менен чыгат да дейт. Кээ бир адамдар ошондой. Бул жакшы эле. Гламурный нефритке жардам береби дейт. Сымбат экото бар дейт. Бөйрөккө мына гламурный нефритте, мына азыркы менин цигунумда бир кыз катышып жатат. Дайыма маанайы түшүп, анын отзывдары бар, анын отзывдарын окусаңыздар болот. 2 күндүк занятиядан кийин маанайы ачылып, өзүн жакшы сезип калды. Гламурный нефритке бул цигун аябай жакшы жардам берет. Сөзсүз бул доктурдун айткан дарыларын ичишиңиздер керек, аны таштап койбошуңуздар керек. Бул цигун бул кошумча бөйрөктүн ишин жакшы кылат. Элим жооп алдым дейт, чоңоюп кетет, алдырбаса дейт. Таш чоңоет, бирок аны чоңойсо ал эчтеке болбойт. Диета кармап жүрүңүз, диета кармап, ташты алдырбаңыз, өттү алдырбаңыз, мен сизге айтарым. Өттү алдырсаңыздар, сахарын, диабет башталат. Эчтеке болбойт, диетаны бузбасаңыздар да эчтеке болбойт, жүрө бересиздер. Эгер жирни өтө майлуу жебеңиздер, жатарыңыздарды тоюп жебеңиздер, тойго барганда өзүңүздөрдү жакшына кармаңыздар. Биринчисин эле жеп калгандарын үйүңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Бардык нерселерди жей бериш керек. Мен тойго келдим деп, мисалы, бир конокко барсак, сөзсүз өзүңүздөр билесиздер. Лучший доктор тыйсам, мен өзүңүздөргө айтып кетем дайыма. Бардыгыңыздар
Эң күчтүү доктор сиздердин өзүңүздөрдүн ичиңиздерде, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошон үчүн диета сактаңыздар. Беттин тамырлары эмнеден чыгып кетиши мүмкүн дейт. Кээ бир адамдардыкы жакын болот, ошодон деле болушу мүмкүн. Алды ооруп турат. Бул боор эмес, өттөн дагы болушу мүмкүн эжеке. Бул өттөн болушу мүмкүн. Жатат, эмне кылуу керек дейт. Акимова Ширингүл. Урологторго барыңыз, приступ берип жатса, анда мочеточникке туруп калган окшойт. Ошон үчүн бөйрөктөгү ташты дагы түшүрөт деген дарыларды ичпешиңиздер керек. Докторго көрүнүңүз эжеке, докторго көрүнүңүз. Мындай таш, мындай приступ болгондо самолечение менен зармес этпеңиздер. Диета кылып, эгер приступ берсе, урологко көрүнүңүздөр. Сөзсүз барып көрүнүп коюңуз. Кулакта шум болот дайыма, эмнеден дейт? Кулактагы шум бул бөйрөктөн болушу мүмкүн, өттөн болушу мүмкүн, боордон болушу мүмкүн. Беттеги колдоо бутактар дагы өттөнбү дейт, ооба, өттөн. Дайыма эмне кылсак болот дейт? Кулактын ичинен суу чыкса, сөзсүз лорго барып көрүнүп коюңуз эжеке, лорго барып көрүнүп коюңуз. Кулакта нерв болбойт, кулак катык оорутпайт. Перепонкасы тешилип калышы мүмкүн, кулак укпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз лорго барыш керек. Лорго барып жакшы лечение алыш керек. Дайыма эле эки угры, бул эки угры чыга бергендери бул женский жактан. Ошон үчүн гинекологко барып жакшы текшерилип коюңуз. Анан организмдеги паразиттерден дагы ошондой угрылар чыгат. И айтып кеттим, боордон дагы. Дарыларга айыкпай койду дейт. Бул эжеке баягы кулактын айыгабы дейт, дарылардан айыкпай койду дейт. Сиз ошол жакшы бир лор таап, лорго неме кылыңыз эжеке, лорго. Анан эгер алар неме кылбаса, ошол цигун менен зармес этиңиз. Кулак бул боор, бөйрөк менен байланыштуу. Роза Кармоп, сонун болуп калдым. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун дейт. Тинари Хелч. Азамат, орозоңузду Аллах кабыл кылсын эжеке. Кулакта шум болот эмнеден? Буну айтып кеттим. Жашатка маанайыңызды ачкан күнүңөр барбы? Менин маанайым жок болуп турат күндө дейт. Сизде ошол маанайыңыз жок болгондугу боордун, өттүн энергиясы пустота болуп атат, жакшы болбой атат эжеке. Сиз эгер менин аз көнүгүүлөрүмө катышып жаткан эмес болушуңуз керек. Мисалы баягы атайын немелер бар, ошол цигун массаждар ошого жардам берет. Кантип жөнгө салса болот? Рахмат. Холестеринди тамакты мүнөздөп жешиңиз керек. Жатаарда денем кычышат дейт. Денеңиз кычса кандай болуп кычышып жатат экен? Бул дагы ушул боордун энергиясынын көптүгүнөн болот. Бар мойнумда эмне кылсам болот дейт. Гимнастикага катышыңыз, Жумагүл Зулпуева эжеке. Гимнастикаларды кылыңыз. Гимнастика, моюндун гимнастикаларын жатып цигунга катышыңыз. Сонун сабак болду дейт. Рахмат. Үчүндө анализ тапшырабызбы дейт. Артроз болуш үчүн сөзсүз МРТга түшөсүз. Томография толук коюп берет артроз экенин эжеке. Томография. Москвадан мен артроз деп 9000 анализ тапшырсам, жалаң гормональный укол жазыптыр. Толуп кеттим аябай дейт. Эжеке. Артрозго негизинен эле гормональный кереги жок. Глюкозамин, анан коллаген, ошолорду ичишиңиз керек. Баттарды ичип, анан көнүгүүлөрдү жасашыңыз керек. Анан оор болсоңуз салмаңызды азайтышыңыз керек. Колумдун булчуңдан үйдүрөөк жери ооруп жатат дейт. Колдон өткөн кайсыл жагынан, мисалы эгер сыртынан болгон болсо, бул тройный обогревательден болот, тонкий кишечниктен болушу мүмкүн, и толстый кишечниктен, жоон ичегиден болушу мүмкүн. Эгер иш жагынан болсо, бул өпкө, жүрөктүн чел кабагы, тонкий кишечниктен болот. Ошол немелерден болушу мүмкүн. Ошолорду кандай сезилип жатат дейт.
Кумара рахмат эжеке таалым ачышып кетет орутта эмнеден ушул сиздики бул өттөн эжеке. Сизде өт катуу жөтөлүп жатам эмне кеңеш бересиз дейт. Математика ичиңиз Роза эжеке. Математика жөтөлгө эң жакшысы математика. Түшкө чейин ичиңиздер, түшкө чейин жылуу кичинекей термоско демдеп алып, математика бул арзан эле турат. Паркинсонго жок эжеке, Паркинсонго жардам бербейт. Паркинсонго жардам бербейт. Паркинсонго жардам бербейт. Сон дейт артрозун layыкса болобу дейт. Жок эжеке, 3-4 стипендиягер салмагыңызды өзүңүз жакшы кармап, баттарды ичип жүрүшүңүз керек. Арыкташ керек. Эң биринчи арыктасаңыз эле колени уставка күч келбейт. Менин жайыкшы таманым жарылып жатат. Эмне турсагым токтой. Курсагым токтой боло берет. Ошол таманыңыз жарылса, сизде бул жаман дейт. Сизде ошол женский жагыңызды текшерип көрүңүз эжеке. Курсагым токтой боло берет. Аппетитиңиз жок. Ошон үчүн сиз кечирээк туруп, кечирээк жешиңиз мүмкүн. Ошон үчүн эртең менен турарыңыз менен сөзсүз бал кошуп, өтө кайнак эмес сууга мындай тыз эткизип туруп эле градусун көтөрүп туруп өтө ысык болбосун. Анан лимон кошуп ичсеңиз бир 2 кружка аппетитиңиз ачылат. Сөзсүз 7-ден 9га чейин 7-ден 9га чейин сөзсүз тамактаныш керек. Ашказан 7-ден 9га чейин иштейт. Пневмонияда массаж менен айыгабы. Пневмонияда негизинен биринчи очередь сөзсүз докторго барып, антибиотиктерди алышыңыздар керек. Кыймыл кылыш керек. Дополнительный гимнастика кылыш керек. Бирок сөзсүз врачка барышыңыздар керек. Мен ташкар экенин билбей, приступтан кийин алышты, гангрена болуп кеткен дейт. Ошон үчүн ошол баягы кашып бар болгонун билгенден кийин ошол диета сакташ керек. Диета сактасаңыздар эчтеке болбойт. Берет алдыргандан корком дейт. Ошол Роза эжеке ошол 2-6 мм кичинекей экен. Өттө түшүрүүчү немелерди ичпеңиз. Диета сактап жүрсөңүз эле ал козголбой жүрө берет. Эндеп ичсеп жүрөм, жардам береби дейт. Бөйрөккө шамаласа сулууну. Сулуу бул негизинен боорго. Бөйрөккө атайын бөйрөктүн чөптөрүн ичсеңиз болот. Анан цигун аябай жакшы жардам берет. Остеохондроздон да көз начар көрүп, кулактар шум болобу? Остеохондроздон дагы ооба, көз начар көрүп, көздүн начар көрүшү негизинен бул боордон. Бирок остеохондроз дагы берилет. Кулактар шум, сужение сосудовдон дагы ошондой болушу мүмкүн. Кулактар шум, ошол сужение сосудов, мээнин тамырларын дагы ангиография кылып коюш керек. Мен гепатит Б болдум, айыкса болобу дейт. Диетаны сактап, врачтардан сөзсүз консультация алыңыз. Айыкпаган нерсе жок, диетаны сактаңыз. Диетаны аябай жакшы сактаңыз. Кол бут тердеген эмнеден, витамин D3 жетишпегенден эжеке. Жаш бала жана чоң кыз дейт. D3 жетишпегенден ошо D3-ни текшерип, биринчи лабораторияга барып, анан кийин сөзсүз негизинен эле бул ошол D3 жетишпегенден кол бут тердеген, бул кол буттун терлегени D3 жетишсиздигинен. Колдун манжалары эмнеден болушу мүмкүн дейт. Колдун манжалары кайсыл манжалар эжеке? Мисалы эгер баш бармак болсо бул өпкө, бул жон ичеге, бул перикард, ортончу бул тройный обогреватель, бул чыпалак болсо бул жүрөк менен ички ичеге. Ошото жооп бердим окшойт, беттери боордон жөттүм, анкайдан кетиребиз дейт. Боорду тазалаш керек. От менен боорду кантип тазаласак болот? Жаз келгенде расторопша ичишиңиздер керек. Бир 3 ай расторопша ичиш керек. Жасминовый чай бул боорду дагы тазалайт. Ошон үчүн жасмин чайын, көк чайын ичиңиздер. Стресстен чыгаруучу көнүгүүлөр бар. Цигундун бардык эле көнүгүүлөрү стресстен чыгарат. Кол ооруп атат, булчуңдан өйдөрөк жагы дейт. Буга жооп берип кеттим эжеке. Ашказаным гастриттен айыкпай койду дейт. Эмне кылсам болот дейт. Сизде
бир таарынуу сезимдери болсо керек. Ошол биринчиден ошол өзүңүз анализ жасап, кандай такыр кечире албайм деген бир таарынычтарыңыз болсо, ошону кечириңиз, эмоциональный. Диета сактаңыз. Гастрит кайсынысы болуп атат? Тамак жегенден кийин ашказаныңыз түнкүп атабы же ачка калсаңыз ооруп атабы? Эгер тамак жегенден кийин ашказаныңыз түйүлүп ооруса, бул ашказан согу бөлүнбөй атат. Эгер ачка калсаңыз ооруп аткан болсо, анда ашказаныңызда бул ашказан көп бөлүп чыгарып атат. 10 жылдан бeri бутумдун ашыгы какшап ооруйт дейт. Бул нерсе кызыл ашыктын ичиби, эгер ичи болсо бул ичинен бул негизинен өтөт. Боордун каналы өтөт, селезенка өтөт, бөйрөк өтөт. Сыртынан болсо бул өт, мочевой пузырь өтүшү мүмкүн. Ошол кайсыл жак экенин жакшы. Рахмат, сизге дагы сиздей жандар ыйлаган ата-энеңизге рахмат дейт. Рахмат. Рахмат сабагыңызга дейт. Сизге көрүнсө болобу дейт. Көрүнсөңүздөр болот. Исанова 42-1 менеджер кыздарга байланышсаңыздар, алар сиздерге алып келет. Таптал нерте ушундай эттери үзүлгөндөй болуп жатат дейт. Анда эми бунун себептери көп. Мүмкүн отуруп иштейсиз, мышечный моюндун мышцаларында напряжение болушу мүмкүн, негизинен өттөн дагы болушу мүмкүн. Боордун көнүгүүлөрүн жасаңыздар. Эртеңки сабактагы катталдыңызбы? Эртеңки сабакка сөзсүз катталыңыздар. Жакшы сонун жаңылыктарды аласыздар. Геморройго жардам береби сиздин эртеңки сабагыңыз дейт. Геморройго бул негизинен ичиңиз катышы мүмкүн. Ошол ичти тамакты мүнөздөп жеп, ичти катырбай турган. Биринчи ошол кишечниктерди лечение кылышыңыз керек. Эми кол бут тердей бергенден дейт. Бул нерселерди айтып кеттим. ДТ жетишпегенден болушу мүмкүн. Сөзсүз анан кийин гигиена сакташ керек. Кутман агай, кеч агай сиз үчүн ачылык билдирем дейт. Рахмат, эжеке. Өтө эле арыктап жатам дейт. Өтө эле арыктап жатсаңыз, көп иштеп жаткандырсыз. Бир онкологко бир көрүнүп коюңуз эжеке, мына Ажыргал эжеке. Кудай онун бетин ары кылсын, жөндөн жөн эле адам арыктабайт. Же тамакты аз жеп диета кылып жатасызбы? Жөтөлүп жатат, врач көрүндүк, аппендицит алдык, ал жардам бербей, кайра башка антибиотик жазды эле, ал жардам бербеди, кышып, кайра эле жөтөлүп жатат. Сөзсүз, мына өпкөнүн каналын массаж кылыңыздар, өпкөнүн каналы, мына бул жактан өтөт, мына бул жерден башталат. Ошол жерди бир 36 жолдон стучать этип чыксаңыздар. Сөзсүз мына цигунга катышсаңыздар жакшы болмок. Цигунда аябай жакшы результаттарды алып атышат адамдар. Мат-мачха ичиңиз эжеке, мат-мачха жылуу кылып демдеп алып. Мындай болдум дейт. Рахмат, Халилова эжеке. Кеттим, кандай кылсам өзүмө келем дейт. Башым ооруп, арыктап кеттим. Ушул өтүңүздөн болушу мүмкүн. Текшерип көрүш керек, эми неден болот? Ички зоб эмнеден пайда болот дейт. Бул эндокринологко көрүнүп көрүңүз. Мүмкүн йод жетишпегендиктен болушу мүмкүн. Анын гормондорду текшерип, ошого карап айтып берет. Тумоодон эмес, толук майда бүдүр чыгып кетти. Врач кор эмес деди, эмне кылышым керек? Инфекция болсо, эми ошол врачтардын көзөмөлүндө болуп, анан суюктукту көбүрөөк бериңиз. Жак көнүгүү барбы? Бар, сөзсүз бар. Женский жакка кетирсе болот. Эмеси болот. Эндокринологко көрүнүңүздөр, зопко сөзсүз эндокринологко. Жакшы эндокринолог таап көрүнүңүздөр. Жеңилдеп калдык дейт. Рахмат, Назгүл. Бөйрөгүм көп ооруйт, анда кандай диета кылыш керек? Өтө туздуу тамак жебешиңиз керек. Саат бөйрөк 5-тен 7-ге чейин иштейт. Түштөн кийин 17-ден 19-га чейин ошол убакытта бөйрөктүн каналдарын уруп, цигун менен машыгыңыз, өтө майлуу жебеңиз. Өтүм жок, оозум сасып турат дейт. Себеби өт куюлбаса, ашказандагы тамактар сиңбей жатат, ошодон ооз жыттанып турат.
иммунитетим ошол түшүп кетти дейт. Эмне кылсам болот? Кичине ойлонуп койсом денем чымырап, башым ооруп, көңүлүм айнып, кулагым бүтүп калат. Эмне кылсам болот дейт. Жарымын алдыргам дейт. Алла шыпа берсин. Бооруңузду жарымын алдырсаңыз, боор кайра өсүп чыгат. Единственный орган. Бул боор кайра уже бооруңуз канча болду? Уже толуп калса керек. Ал тез эле толот. Өрдүн калыбына келет. Ошол боордун каналдарын активизация кылып коюңуз, походу каналы уруп, өтө майлуу жебеңиз, острый жебеңиз, ушул диета сактап коюңуз. Боордун май басканда эмне кылыш керек? Диета кылыш керек, басыш керек, көбүрөөк сугун менен машыгыш керек. Өттөгү ташка расторопша болот, бул эчтеке болбойт. Бирок өттүн ишин жакшыртат ал. Ташка эч кандай таасирин бербейт, түшүрбөйт ташты. Бут муздап чымырап кайра ысып кетет дейт. Бул бөйрөктөн болушу мүмкүн. Бөйрөктөн. Ошону катып калат, айрыкча түнкүсүн уктап атканда артрозмун дейт. Эки колумдун баш бармагы дейт. Эки колуңуздун баш бармагы катып калса, ошол бул боордон болот. Негизи баш бармак бул негизи өпкөнүн каналы. Ошодон дагы чабыңыз. Офлайн сабак болбошу мүмкүн. Түз жолугушуулар болушу мүмкүн. Ошол жолугушууларда тактап неме кылсаңыздар болот. Залдар кымбат, ошон үчүн мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондо ашказандан эжеке ооба. Ошон үчүн аз-аздан тамак жеп туруңуз, ашказанды дайым тустой коюуга болбойт. Жок дегенде чай, суу ичип туруш керек. Эртең төлөсөк болобу дейт. Эртең төлөсөңүздөр болот. Менеджер кыздар менен байланышыңыздар. Зопко сөз эндокринологко көрүнүңүз. Сугун менен машыгыңыз. Чыңалган булчуңду кайсыл точка менен бошотот дейт. Ушул нерселерди эртең айтып кетем, эртеңки сабакта. Булчуңдардын чыңалышы бул боордун каналын ачыш керек. Цигун онлайн болуп жатат, эжеке азыр онлайн болуп жатат, уже бүттү окшойт. Сол бутуң чымырап уктай берет, эмне жардам берет дейт. Сол бутуңуз уктаса, негизинен бул белден болушу мүмкүн, белден. Белиңизде грыжа болушу мүмкүн, же нерв кысылып калышы мүмкүн. Кандай кеңеш бересиз? Чач, тырмактарга бул чачка цинк ичиш керек, тырмактарга кальций, тишке дагы бул кальций. Бул тишке дагы негизинен ошо гигиенасын жакшы сакташ керек, жууш керек таза, туз менен чайкап туруш керек. Тез арада кантип көтөрөм дейт. D3 бериңиз эжеке, 2 жаштагы кызымдын иммунитетин кандай көтөрөм? D3 бериңиз, детский D3, бирок американский фирмалардыкын бериңиз. Биздин аптекадагы D3лер болбойт. Анча көп жардам бербейт. Ошон үчүн американский азыр гумда, сумда көп маркеттерде сатылат. Американский фирманын детский ошол D3 комплекс витаминдерин алып берсеңиз, ошол D3си бар. Жок, цигун эмес, эртеңки 290 сом бул массаж, сама массаж. Сама массаж өпкө өсөбү дейт. Өпкө жок эжеке, өпкө өспөйт. Расторопшаны тамактан кийин ичесиздер, бир чайный ложка ал порошогун алып туруп эле, расторопша шротта суу менен оозуңуздарга салып, ал чөптүн эле майдаланган немеси, суу менен жутуп коесуздар. Хруст, тизедеги хруст болсо, ошол коллаген жетишпегенден болушу мүмкүн. Коллаген, глюкозамин, ушуларды ичип коюңуздар, көнүгүүлөрдү жасаңыз. Таттууну көп жебейин десем да жегим келе берет эмнеден дейт. Сизде слабость ашказаныңыз да аябай слабый, анан организмде курт болушу мүмкүн, организмде ошондон ширин жөөгө тарта берет. Чач эмнеден түшөт? Чач ошол цинк жетишпегенден түшөт, стресстен түшөт. Невроздон цигун менен машыгыңыз, цигун менен. Практикум 290 сом дейт, керек. Кандай? Расторопшаны кандай ичиш керек? Давлением низкий дейт. Давлениеңизге эч кандай влиять этпейт эжеке бул.
давлениеңизге эч кандай влиять этпейт, иче бериңиз. Тамактан кийин 3 маал же болбосо 2 маал деле ичсеңиздер болот. Суу менен эле неме кылып койсоңуз болот. Бетке да үйрөтөсүзбү? Толук дейт. Жок, бетке самомассажды окутпайм. Беттеги точкалар жөнүндө айтып берем. Беттеги точкалар жөнүндө айтып берем. Приемга кандай жазылса болот. Менеджер кыздарга байланышып, Исанова 42-1. Ошол дареке биз саат 8ден кечки саат 6га чейин иштейбиз. Ошол убактарда келип кетсеңиздер болот. Uyku buzulu 2-3'lerde epte deydi. Sizde ошол өт, мынакел жипара 2-3'lerde епте уктап, ошол өтүңүз өттө болуп атат, өтүңүздө палат, өтүңүз толуп кеткен, ошол өттү лечение кылыңыз. Өттүн каналдары 5-6ларда как раз ошол боор иштеп аткан убакта ойгонуп атыпсыз. Өт менен боор сизде. Исанова 42-1 адрес. Самомассаж курсы эртең старталат, эртеңге жазылыңыздар. Жазылыңыздар, менеджер кыздар жазып отурат. Бүгүн жакында болушу мүмкүн дагы. Менеджерлерге жазыңыз, сөзсүз. Менеджерлерге кайрылыңыздар. Ошо курстар боюнча менеджерлерге кайрылыңыздар. Стоматит болуп атат дейт. Стоматит болсо балаңыз канча жашта балаңыз? Эгер ооздун стоматит болуп атса, белый пион. Белый пиондун баймудан деген Кытайдын чайы бар. Ошол чайды берсеңиз, ошол жакшы жардам берет. Баймудан. Белый пион чайы деген гоиндерде сатылат, ошону берип, балаңызга демдеп берсеңиз жакшы жардам болот. Ашказанда язба болсо, сөзсүз врачка көрүнүңүз. Диета сөзсүз өтө диета кылыш керек, ачка жүрбөшүңүз керек, өтө тое жебешиңиз керек. Сөзсүз бирок гастроэнтерологторго көрүнүп коюңуз. Болуп атат. Бир айдан бери тошнота, рвота, боль в груди. Сизде точно сизде өт менен боор полнота болуп атат. Өтүңүз толуп кеткен. Кызымдын бетине безеткилер чыга берет, эмне кылсам болот дейт. Диета кылыш керек эжеке, диета кылдырыш керек. Канча жашта кызыңыз? Номер калтырып курска жазылам дегендер. Менеджер кыздарга номер калтырсаңыздар, номер жазып калтырсаңыздар, менеджер кыздар бетке массаж жасауну үйрөтөсүзбү сулуулук үчүн дейт. Буну кийинчерээк организовать этсек болот. Кандай кутулсам болот? Цигун менен Роза эжеке, сөзсүз цигунга катышыңыз. Энергиялар нормада калса эле бардыгы калыбына келет. Атрофия булчумдар жардам бере аласызбы дейт. Кайсыл статья экен? Бул негизинен эле бул атрофия, бул ошол боордун энергиясынан болуп атат. Боордун энергиясы активдүү болбой атат. Кайталай берет. Гайморитке негизинен эле бул эң жакшысы облепиховое масло. Аны ухачискага салып эле мурунга тыгып, күндө жарым сааттан 10 мүнөт 15 мүнөттө жатып, күндө жасасаңыз кечинде жакшы жардам берет. Кылчылдап ширип кетем, ширинсем жакшы болуп калам дейт. Сизде гемоглобин өтө түшүп кетет экен. Ошон үчүн каныңызды көтөрүшүңүз керек. Анан сахарыңыз түшүп кетиши мүмкүн. Ошол сахарды бир текшертип коюңуз. Абида деген 74 деген. Арыктоого жардамын тийгизет. Арыктоого жакында атайын цигун семинарын өткөзөбүз. Ошол онлайн бул дагы. Цигун аябай жакшы жардам берет. Менеджер кыздардан аласыздар эжеке. Курт жемеген тиш ауырса не кылуу керек дейт. Курт жебеген тиш ооруса, тиштин эртеңки
курска жазылсаңыздар, ошол немеде мен толук точкаларды айтып берем. Эртең эки китап турганда эле башым ооруйт. Неге дейт? Бул боордон болушу мүмкүн, өттөн болушу мүмкүн баштын оорусу. Себептери көп, давлениеңиз көтөрүлүшү мүмкүн. Bir айлык курс жакында башталат. Кыйшайып калган өт толсак кандай кылабыз дейт. Ошол нерсени айтып кеттим. Бул немелерди полнота, пустота, ошол диагнозго карап чалышыңыз керек. Цигун боюнча дагы болот. Ошого деле катышсаңыздар болот. Цигунга сөзсүз катышыңыздар. Көп 26-да дейт, кыймылдабай албайм. Булчуңдар атрофия болуп кетти. Упражнение менен жардам берсе болот. Сөзсүз жардам болот. Цигун менен машыгыңыз, мына бек деген. Давление цигунда атайын давление көтөрүлүп кетсе, түшүрө турган көнүгүүлөр бар. Эгер түшүп кетсе, көтөрө турган көнүгүүлөр бар. Курттан дарыланып, ушул эжеке бас стоматит дедиңиз, ошол стоматит ушул балаңыз анда чоң эле окшойт. Эгер 15 килограмм арыктап кетсе, ал жашы чоң эле бала. Сөзсүз ошол пионду ичирсеңиз, пионду ичириңиз. Баймудан деген чай, баймудан Гоинда сатылат. Гоиндан сурап көрүңүздөр. Аллергиядан кантип айыкса болот? Аллергиянын кайсы аллергиясы? Бул мурундун аллергиясыбы, же денеге чыгып кетеби? Бул организмди тазалаш керек. Цигун жакшы жардам берет. Алсыздык эмнеден? Алсыздык бул пустота, энергияда. Буну айтып кеттик, уже жооп алдыңыздар болуш керек. Пустота желчного пузыря и печень. Жок, порок сердцеге жардам бербейт. Порок сердцаны толук операция жолу менен ичине кыласыздар. Шыпасын Алла берет. Оору жатыш. Бөөрү жатышчыга не себептен дейт? Бул аллергия. Сууктан чыгып кетиши мүмкүн. Эскирип калган бет невритте кандай дарыларды ичип жүрүш керек агай дейт. Эскирип калган невритте эч кандай дары жардам бербейт. Невритте ошол 1 жылга чейин лечение кылсаңыздар жакшы болот. Менеджер кыздарга кызматында өтүрүп чыга берет кылсам болот. 16да дейт. Ички органдарын тазалаш керек эжеке. 16да болсо ошол ичи катпайбы? Ошол ичи катса ичин регулярный кылыш керек. Паразиттерге ошол атайын паразиттерди түшүргөн врачтарга сөзсүз кайрылыңыздар. Жакында неврологдон эфириштирабыз. Жакшы. Ороз көбүлдейт. Бул менин эжем окшойт. Жакшы. Киста лечениедан жок болот. Бөйрөктөгү киста лечениедан жок болот. Же алырса болот дейт. Холод бул бөйрөктөгү холод бул цигун, ийне, ушул нерселер менен сөзсүз дары дагы ичиш керек. Лямблядан кантип алыкса болот? Буга антипаразиттарны ичишиңиздер керек. Мага чалсам бар дейт. Анакей Айкөл деген жазыптыр. Жакында айтабыз дейт. Рахмат жон. Стоматика кандай дары? Буну баймудан деген чай, Ооба, баймудан бул кытайча аталышы. Белый пион деп ошол баймудан деп сураңыздар өзү. Анан болбосо, эгер баймудан деп жазган эмес болсо, белый пион. Чөчкүрүп баштайм, эмне кылыш керек дейт. Бул аллергия. Ошол ийне алышыңыз керек, цигун менен машыгышыңыз керек. Макул, келиңиздер, уже убакыт болду. Цигунду көрсөтүп берейин. Денени бооштурабыз. Бутун дагы көрүңүз. Дене боош. Азыркы мына ушул көнүгүү өт менен боордун көнүгүүсү, цигуну. Тиш бири-бирине тийип турат, тилистин таңдагы тийип турат. Үстүбүздөн куюлган суунун агымын сезип турабыз.
чувствуем 6 стороны. Жерден тамандан жердің центріне қойды жіберебіз. Төбеден асманды сезіп тұрабыз. Қолтықтар ашық. Денеміздің алдын берден баштап, алысқа шейін сеземіз пространствоны. Денеміздің артын сеземіз. Оң тарабын сеземіз денеміздің. Сол тарабын сеземіз. Үстімізден тынымсыз құйылып жатқан бір суының ағымын сеземіз. Визуально принимаем энергетический душ. Боордун цвети бұл жашыл, жап-жашылдарақ. Өттің цвети дағы жап-жашылдарақ. Боорго көңіл құрабыз. Боор бұл денеміздің оң жағында жайгашкан. Кабырганын астында, өт дагы ушул жерде мына оң жагыбызда. Ошол жерден ыраазычылык билдиребиз өткө, боорго, жап-жашыл. Ыраазычылык билдиребиз мысленно. Ал өзүнүн функциясын күндө жакшы аткарып, канды фильтрлеп, бүт организмге берип жатат. Канды иштеп чыгып атат, боорубуз ыраазычылык билдиребиз. Өт боордон иштелип чыккан жыгычтык топтоп организмге керектүү канча тамак жесек ошондой кылып бөлүп берип аткандыгы үчүн чексиз ыраазычылык билдиребиз. Биздин ыраазычылыгыбызга ал өзүнүн улыбкасы менен жооп берет. Улыбается наша печень и желчный пузырь. Жылмайып жаткандай элестетебиз биз өзүбүз. Ички органдарыбыз бизге биз ыраазычылык айтып атабыз, алар бизге улыбкасы менен жооп берип жатат. Зеленый дарактарды элестетебиз, жап-жашыл дарактардын түсүн элестетебиз. Боор. Кытайдын медицинасында бул боор, дерево, свет, зеленый свет. Время года весна, жаздан марттан майга чейин иштейт. Кеттик эми. Колдорду көтөрүп, вдох, выдох, келип, денени бош, мына колтуктун астынан бул жака кетип, арка менен түшөт колдор. Эми бул жерде мынакей алдыга кетип, белди түздөп выдох. Вдох, выдох. Вдох. Мына колдор мына бул буттар түз болот, буттарды түздөбөйбүз. Бүкпөйбүз. Алдыга түздөп чыгабыз. Мындай түшөт, мына көздөрдүн жанынан түшөт, көздөрдүн жанынан. Келип колтук, мынакей боордун каналына ошол жерден бүтөт. Эми арка менен түшүрөбүз, буттун аркасы менен белди түздөп түшөбүз. Алдыга чыгып кетип атканда бутту бүкпөй жогору чыгабыз. Выдох. Дем чыгарабыз. Выдох, выдох, выдох. Вдох. Колдорун тийип өтөт мына аркага. Аркага өтүп. Выдох. Бул өттүн боордун цигуну. Выдох. Вдох. Аркага өтүп. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Мынакей бул жерден бул жака өтөт. Боордун бул жака өтөт дагы. Арка менен мындай түшүп, эңкейип, буттардын аркасы менен колдор түшүп, бутту түздөбөйбүз. Бүкпөйбүз. Бүгүлгөн боюнча турат. Вдох. Выдох. Дем чыгарабыз. А болбосо дем алууну свободный эле кылып жасай берсеңиздер болот. Буттар бүгүлбөйт түз боюнча. Вдох. Выдох. Дем чыгып, мынакей бул жерге чейин келип, бул жерден аркага өтөт, колдор мынакей. Боордун точкасы мына ушул жерден бүтөт. Отуруп. Вдох. Ушул көнүгүүнү жасайбыз дагы эми шогун. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
вдох, выдох. Вдох, выдох. Қолдарды қойып, қолды бауырдың үстіне қоямыз. Еркектер солды қойып, оңды аң үстіне. Бауырменен демалып жатқандай вдох, жап-жасыл түсті елестетеміз бауырдың үстінде. Выдох. Ушул жерден кир энергиялар чыгып атат. Бауырдагы жаман нерселер. Вдох, благо деген сөздү айтабыз. Выдохта дарю деген сөздү мысленно кайталайбыз. 9 жолу. Вдох. Боор демалып атат. Выдох. Благодарю. Боорубузга ыраазычылык билдирип атабыз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Боор демалып атат. Көп мөк. Жап-жашыл түстө, жап-жашыл дарактардын түсүн. Выдох. Жаз келгенден кийин жап-жашыл май кезиндеги светтер эсетебиз. Вдох. Боор. Выдох. Вдох. Выдох. Болду. Эми колдорду массаж жасап, ушуну 18-36 жолу жасайсыздар ушул. Мына көнүгүнү 18-36 жолу. Дыханияны эркин деле кылып койсоңуздар болот. Калагына дем алып, калагына дем чыгарасыздар. Келди, мына бул жерге чейин келип, колтуктан бияка өтөт. Мынакей келди, колтуктан бир аз төмөнгө чейин. Бул жака өтөт мынакей. Анан кийин бутту бүкпөй көтөрөбүз. Анткени бутту бүкпөгөндө мына тарамыштарга, буттун астындагы тарамыштар тартылат, күч келет. Боор бул именно тарамыштарга жооп берет. Буттардын түнү түйүлүп оорушу бул боордон. Ошон үчүн сөзсүз биз күч келгенде мындай кылганда бүкпөй тарамыштар тартылып, боордун энергиясы жакшырат. 18-36 9дан жасайсыздар. 18-36 9дан жасайсыздар. Рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, келип катышкандыгыңыздар үчүн чексиз ыраазычылыктар. Бүгүнкү билим сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Жакында боло турган, ошол эртең баштала турган курска жазылыңыздар. Ал жерден дагы аябай баалуу нерселерди үйрөнөсүздөр. Менеджер кыздарга неме кылыңыздар. Андан кийин ушул февралдардын ортолорунда дагы жандуу жолугушуу уюштурабыз. Цигун боюнча толук маалымат аласыздар. Цигундун бир эң баалуу техникаларын үйрөнөсүздөр. Ал жөнүндө биз дагы маалымат беребиз. Ошол жандуу жолугушууларда эртеңки баштала турган сабакка катышыңыздар. Баасы өтө эле арзан. 2 күндүк сабак. Бирок сиздерге өмүр бою кызмат кыла турган өтө баалуу илимди аласыздар. Менеджер каалоочулар жазылам, катталам дегендер номериңиздерди калтырсаңыздар бул жерде жазып, кыздар, менеджер кыздар сиздер менен байланышат. Бааларыңыздардын түнүңүздөр бейпул болсун. Сабакты аз жабышты билбей атам.